Bir жерге барса айтат, қалпағыңды чечип кир дейт, bir жерге барса кыргызча сүйлөбө дейт. Ошо торт саткан bir кондитердик магазинге барып туруп, кыргыз тилинде мени тейлегиле деген үчүн мaka алып 9 айдан бери үй камагына чыгарып отурат экен да. Кыргыз тилинде тейлегиле деп ушундай талап койгон бул кылмышпы? Укук коргоо органынын өкүлдөрү отурат да, мен бир тактоо иретинде мынакей социалдык тармактарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы күндөрү аябай кыргыз тил боюнча маселе болуп атат. Ушул торт саткан bir кондитердик магазинге барып туруп, кыргыз тилинде мени тейлегиле деген үчүн сот болсо биринчи камакка алып 9 айдан бери үй камагына чыгарып отурат экен да. Ошол кыргыз тилинде тейлегиле деп ушундай талап койгон бул кылмышпы? Эми азыр бир эле сиздин сөзүңүз менен ошого юридикалык баа бергенге туура эмес, мыйзам жол бербейт. Анткени бул мен дагы массалык маалымат каражатында уктум, кылмыш иши козголгон экен. Сиздин жообуңузду бериш үчүн биз кылмыш ишинин материалдарын толук окуп гана ошондо гана маалымат бергенге укугубуз бар. Анткени ал жактын эки жагы бар, өзүңүз айткандай жабырлануучу жагы бар дагы, шектүү айыпкери да бар. Ошол себептен азыр биз бул жерден анын составы бар же жок деп айтканга биздин андай укугубуз жок. Эми мынакей азыр кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча былтыр биз мыйзамдарды кабыл алдык, ошо кыргыз тилин өнүктүрөлү деп туруп, президентибиз болсо ООНго барып кыргыз тилинде сүйлөп аткан учурда, Камчыбек Кыдыршаевич болсо мына инвесторлорду кыргыз тилинде сүйлөгүлө деп талап коюп атат. Ушул убакта ушу кыргыз тилине мен ойлойм, кыргыз тилинде сүйлөгүлө деп тейлегендерге булар сотко кайрылып мындай жасаган мен туура эмес деп ойлоймун. Ушул жеке ишкерлерге тейлөө көрсөткөн, ушу кызмат көрсөткөн мен ишкерлерге кайрылат элем. Ушул кыргыз тилин сыйлоого чакырат элем, урматтоого чакырат элем. Ушул кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп, кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз элин сыйлоого чакырат элем. Кыргызымда жакшы сөз бар. Эне тилим эчен кылын карыткан, эч ким аны унута албайт тарыхтан дейт. Ошол себептен ушул маселеге аяр мамиле жасасаңыздар мен деп чакырат элем. Анткени биз кыргыз мамлекетинде жашап атабыз. Bir жерге барса айтат, калпагыңды чечип кир дейт, bir жерге барса кыргызча сүйлөбө дейт. Ошол себептен ушу маселеге көңүл буруп коюңуздарды чакырам. Чоң рахмат.